arasına nerdeledin? Bir koz gülü sarınan çirdirdin. Sen ağlamakam istediği çağırırsan. Ben ağlamakam, ben ağlamakam daim seni ister için derken bir. Белгилүү oyuncu, аткаруучу, композитор Рыспай Абдыкадыров 1941-жылы 12 январда Кыргызстандын Ош облусуна караштуу Каракулжа районунун Кызыл Булак айылында жарык дүйнөгө келген. Бала кезинен музыкага шыктуу Рыспай 1963-жылы Ош педагогикалык факультетин бүтүргөн. Чыгармачылык жолун, өзүнүн эмгек жолун Каракулжа элдик театрында, андан соң Жалал Абад театрында эмгектенүү менен баштаган. Ошол жерде иштеп жүргөн мезгилде кургагучу оорусуна кабылып, оорусуна байланыштуу Борбордогу филармонияга келип иштеп калган. Өзүнүн аз жашаган өмүрүндө бир топ алып ырларды кийинки муундарга калтырып кеткен инсан. Кыргыз музыка дүйнөсүндө чоң из калтырган атактуу oyuncu Рыспай Алмашым, Түгөйүм, Сагынуу, Издейм сени, Алтынчы күнү кечинде, Жүрөктү кетпе жаралап деген ырлары менен калың элдин катмарына сиңип, азыркыга чейин улуу кичүүнүн жүрөгүнөн орун алып келет. 1988-жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наам алган соң «Ырларым менин тагдырым» аттуу ырлар жыйнагы жарык көргөн. Көпчүлүктү өкүндүргөн маселе Рыспайдын тирүү кезинде эмес, көз жумганына 8 күн болгонунда гана ырчынын эмгеги бааланып, 1994-жылы 20 сентябрда эл агартуунун отличниги деген наам берилген. Ошол эле жылдын ноябрь айында Ош филармониясындагы Каракулжа музыкалык окуу жайына ысымы ыйгарылган. 1997-жылы 12 январда Сулайман тоодогу ырчынын бейитине эстелик коюлуп, андан соң ырчынын Ош филармониясынын алдындагы эстелиги ачылып, коомдук кор да уюшулган. Рыспайга Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы тирүү кезинде берилбей калган. Бүгүндө Абдыкадыровдун «Сагынуу» деген чыгармасынын негизинде 4 бөлүмдөн турган симфония жазылып бүткөн. Жогорудагы мыкты ырлардын автору, белгилүү oyuncu, композитор Рыспай Абдыкадыров кыргыз элинин эсинде мыкты ырлары, оондору менен кала бермекчи.